саламатсыздар. Бүгүнкү ушул жакшынакай бир кубанычтуу күн болуп отурат. Мен негизги бул мектепке канча жыл эмгектенип кандай келип калдыңыз деген суроого берилип атат. Ал суроого берсем, мен 1993 жылы ушул улуттук компьютердик гимназияда 83-төн 93 жылга чейин мен Ошто, Ош областында Терексай деген жерде Макаренко атындагы мектепте 10 жыл иштедим. 93 жыл шаарга келгенден баштап ушул келип Насырбекова Таалай деген эжебиз учебный завуч болчу. Анан келсем эле, кызым, сен конкурска катыш, дагы сенден башка 3 мугалим келип атат деди. Анан эже өзү эме алып, суроолорду берип конкурс алып, бир жумадан кийин жыйынтыгы чыгат деди. Анан бир жумага жетпей 3 күндөн чалды да келдикчи. Анан келип ошо 93 жылдан баштап ушул улуттук компьютердик гимназияда иштеп калды, математика мугалими. Анан дагы ошол жылы бир мугалим кеткенден кийин ошол ордуна класс жетекчиликти дагы кыладым да. Мына ошол 93 жылдан 2018-2019 жылына чейин өзүрлүү эмгектендим. Анан бул мектептин тарыхы өтө бай. Ошо иштеген учурларда ошондо мен бул мектепте 26 жыл иштедим. Түштүктө 10 жыл. Жалпы педагогикалык стажым 37 жыл мектепте мугалимдик иштедим. Ага чейин түштүккө кеткенче академияда окуп иштеген. Анан негизинен эле ошо мен иштеп эмгектенген жылдарда 90 жылдарда республикада кырдаал оорураак болчу да, мугалимдердин айыгы аз, көпчүлүк мугалимдер мугалим тыштап базарга кетип, анан ушул мектеп номер 5-мектептин сакталып ушул жакшынакай деңгээлге жеткенде мен ошол жердеги жетекчиликтин, коллективдин ошол ишке карата жөндөмдөрү, талаптары сактап калды деп ойлойм да. Анткени ар бир нерсеге ушу сабактын өтүлүшүнө, тарбият менен экөөнү параллельный алып, мектеп жетекчилиги аябай кадрларды алганда да аябай тандап алчу да. Анан окуучуларга да ошондой талапты койчу. Анан ошондой натыйжанын негизинде мектеп жакшы деңгээлде сакталып калды деп ойлойм да. Анан мен иштеген учур менен азыркы учурду кандай айырмачылыгы бар дегенде, айырмачылыгы аябай чоң. Анткени улам заман өзгөрүп атат, маалымат көп. Биз иштеген учур менен азыркы учурду салыштырганда аслында менен жердей да. Көп ийгиликтер болду. Мен иштеген учурда электронный доска, ошолор жаңы келип, биз жаңы эметкенде анан пенсияга кеттик. Азыркы мектептин мындай өнүгүп өскөн деңгээли эң жогорку деңгээлде деп эсептейм. Замандын агымы менен мектептин иш деңгээли да өзгөрүп атат, өсүп атат, өнүгүп атат, жаштар менен толукталып атат. Жаштарга айтарым ошо бул кесипти тандагандан кийин ошону талыкпай эмгектенип, окуучулардын эсинде калгандай болуп, сабакты бир сабагы бир сабагына окшош болуш керек да. Ошондо гана ошол мугалим ийгиликке жетет, чыгармачыл мугалим болот.